bu yerde 6 statya turadi. Bana teşti. Bu prokurorlarga teşti da. Hazırkı almashanış boyunca da gep boldu. Men bundaga urmаттуу окуучу. Мына мага коюлган 4 берененин 4 уведомлениясы. İçini açıp көрсөңөр, 10 жылда да чара албайт ба, азыркы камап койду. Окшош. Баардыгы окшош. Уведомлениянын ичин алсаңар 264 берене окшош, 257 берене окшош, 309 берене окшош. Копи паст кыла берген да. Ушуну прокурорлор караш керек да. Анан мен бир мисал келтирип, 2020 жыл январь айында Amerika Birleşmiş Ştatlarında Kapitol'de avın basılgan küçük bolak. Oşanda bir жаш жигитти 2 adam öldürdü деп ömür boyu erkinden ajratуу боюнча прокурор кадатайсы кирди. Бирок соттун адилеттүүлүгү менен ал бала акталган. Ал эми жоопко тартабыз деген прокурорлор ал ишин тергеген тергөөчүлөр бүгүн өзүлөрү жоопко тартылып отурат. Бизде Кыргызстанда тилек андай эмес. Бизде прокурорлорго мына эрекини көчүрүп туруп, басып туруп, бул адамды соттош керек десе ошону соттошот. Мына эрекини алып келип туруп, принудительно алып келиш керек десе, аны алып келишет. Мына эрекини камаш керек десе, аны камашат. Ошон үчүн Кыргызстанда өнүгүү жок, ошон үчүн Кыргызстанда адилеттүүлүк жок. Кыргызстан качан өнүгөбүз деп бир эле сонун беришет. Качан соттуу адилеттүүлүк келгенде, урматтуу прокурорлор, могу иштерди көрүп туруп, уят өзү. Бул тарых кечирбейт деп. Эгерде октябрь окуялары боюнча бизде соттоп ушу менен жок кылабыз десеңер, жаңыласыңар. Тарых кечирбейт. Тарых алдында, Кудай алдында да жооп бересиңер. Жап-жаш экенсиңер жигит. Жап-жаш экенсиңер. Эртеңден карьера болуш керек, келечек деген болуш керек. Адилеттүүлүк болуш керек да. Эми кантип бизди мына эки 264 берене менен 373 миллион сомго жалып атасыңар. Кантип? Мен таң калам. АКБ банк, Бабановдун банкы, мен кантип барып басып алышым керек? Мен кантип Кыргыз алтынды бар басып алам. Кыргыз алтынды бүгүн башкалар басып отурат. Ак үйдү кантип мен басып алам? Эгерде кирбесем, ак үйдү башкалар басып отурат. Мэрияны кантип мен басып алам? Кояналиев деген иште жүрөт. Кана Кояналиев? Көргөн жокмун. Эмне үчүн прокурорлор унчукпайт? Эмнеге унчукпайт? Прокуратураны, генеральный прокуратураны Жапыкеев менен Шыкмаматов басып отурган. Каналар. Ошол именно ошол басылган имараттар боюнча 373 миллион сом деп, мына мага Курсан Сатаровичке илип отурасы. Бир жагынан мен подельник кылып коюп туруп, Темирман Султанбек, мен бул жигитти көргөн эмесмин мен. Түштө гана жолукканбыз. Курсан Сатарович вообще болгон эмес кечинде. Ал эми граната жарганы дагы жолго айтылган. Ошол жерде Жанар Акаев, Сурабалдиева, азыр Россияда министр болуп отурган ээкте. Темирбек Асанбеков, Мирлан Жейинчороев, Мамытканов Максат. Мына ушулар Клара Соронкулова, ушулар турганбыз. Кандай эле биз эле жооп толуп калабыз? Анткени биз неугодный болдук. Анткени биз айттык, каяш айттык, сүйлөдүк. Оозуңарды жапкыла, мына отургула, мисал болсун, камалсын, башкалар көрсүн деген алып келип атасыңарбы? Октябрь боюнча урматтуу окуучу, иш аягына чыкпайт. Азыр кеч боло электе муну артына кайтарыш керек. Мен суранам сизден дагы бир жолу. Азыр могу иш жүрбөйт. Отвод боюнча. Колдойсузбу? Колдойм, анан урматтуу окуучу. Мен дагы бир жолу суранам сизден. Могул иштин баардыгын алып туруп кайра аркылуу жөнөтүш керек. Себеби бул иш жылбайт. Эртең кайра алып келгиле принудительно. Ушул эле көрүнүш болот. Дагы эле ушундай көрүнүш боло берет. Биз бүтүшүбүз керек да акыры. Мен өзүм кызыктармын иштин бүтүшүнө. Анан күнүгө келе беребиз. Мен дагы бир суранышым бар эле да, урматтуу. Орозо болуп атат. Ороз айында мен катуу дагы сөздөрдү айткым келбей атат. Кыйын болуп кетти. Күнүгө саат 10-до, анан күнүгө саат 2-де. Ушуну бир жумасына 1-2 эле болуп коюп берсеңиз жакшы болот. Урматтуу төрага кылуучу, мен эми ар дайым айтып келе атат, бүгүн негизги прокуратура кызматкерлеринин, ал мен өзүмдүн жактоошумдан сурап атам да, милдеттери эмне десем, УКМКда так даана көргөзүлгөн эмес. Бирок мен билем, мен дагы өмүр бою иштеп жүргөн катары, булардын негизги милдети бир гана кароолоо эмес, баягы кылмыш иштерин козгоп, тергеп, кээ бир следовательдердин жомокторуна ишенбестен өздөрү бир изучать этип, карап туруп, өзүнүн жетекчилигинде билдирүүнү суранам силерден. Ооба, жакшысыңар, мен билем, сыйлайм. Иним менен тегиз, карындашым менен тегиз. Бирок ошону карап туруп,
сотқа да сізге де қиын болды. Бірақ сіздер де қайтышыңар керек. Қандай ғана фамилиялар айтылып айтады. Қарап, ақиқат болады да, мен бірақ толық ішенемін. Қырғызстан өсіп өнігеді. Қырғызстанда ақиқат орнайды. Болады. Уақыт салды. Азында қалды. Ошондуктан урматтуу төрағалық кылуучу, негизинен мен жактоочуларды колдойм. Өзүңүз да карап көрүңүз. Анан бул кылмыш ишин баштап туруп, анан бир чечимге келиңиз. Мен көптөн көп турган элем. Ошого биз дагы. Мен сизге ишенген келип турат. Өткөндө дагы айткам, азыр дагы айткам. Ооба, өзүңүздүн адамгерчилигиңиз, жасаган мамилеңиз туура болот, мыйзам негизинде. Ошону биз дагы баштап, анан бир чечимге келишибиз керек. А прокурор кызматкерлеринен сөзсүз түрдө силерге кыйын эмес. Иним, сен капитан экенсиң, жанында отурган майор экен. Болгон, окуган карап туруп, кемчиликтерди силер жазып, мен билем, толук укуңар бар. Жок дегенде өзүңөр начальник управленияга жеткиришиңер керек ушул сөздү. Эми бул жерден көрбөсө, соцсетти карап алган болсо жетекчиңер. Ушул биз айтып аткан сөздү безилдеп айткан бул курсы келбесе, силер анда письменде жазып койгола, эчтеке болбойт. Силерди жумуштан да айдабайт. Мен дагы бирөөнүн атын атабай да коеюнчу. Атаганда дагы пайда чыкпайт экен. Ошондуктан урматтуу төрагалық кылуучу, сиз дагы өзүңүздүн жетекчилигиңизди сүйлөшүп, билбейм, возможно өзүңүз чыгарасыз. Чечимди туура кабыл алып деп ишенем сизге.